кызыксыңар тим эле. Канча мына андан бөлөк деле канча эме ушул интернетте жүрөт го, канча балдар американкаларга үйлөнүп атат, японкаларга үйлөнүп атат, якуттарга үйлөнүп атат. Ассаламу алейкум менин көрүүчүлөрүм. Кандайсыңар? Көптөн бери көрүнбөй кеттимби? Эми көрүнүп кайра чыга бергендей, жылдыз эмеспиз дегендей. Мен эмне тууралуу кеп курайын дедим эле, мына азыр фитнеске кетип баратам. Бир 10-12 мүнөт убактым бар. Ошол бир кайрылуу жасап коеюн дедим да. Эми кайрылуу болгондо баягы өзүмдүн ой пикиримди билдирип, эми баягы TikTok'та ачсаң эле, баягы социалдык маалыматтарды ачсаң эле, жана кыргызстандык бир жигити Африкадан келин алып келип үйлөндү, анан мусулманчылык кабыл алды деген маалыматтар жүрбөйбү? Мисалы, бул өтө көп пикирлер айтылып атат да ушул тууралуучу. Иши кылып, кого касается, кого не касается. В принципе, и меня тоже это не касается, да, бирок унчукпай кое алган жокмун да. Мен деле өзүм ушул эми мусулман иман жолунда жүргөндөн кийин мен деле бир өзүмдүн бир орустар айтканда 5 копеек решила ставить. Эмне ишиңер бар я? Эмне ишибиз бар деп коечу. Эмне ишибиз бар? Ар бир адам тагдыры ар кандай. Ким кимге үйлөнөт, ким вообще эч кимге үйлөнбөй коебу? Ар бир адамдын өзүнүн жумушу. Эмнеге ушуга кийлигишип атабыз? Африкадан алып келди, эмнеге алып келди? Кыргыздын кыздары калбай калгансып, келгиле жигиттер патриот бололу, өзүбүздүн гендерибизди бузуп албайлы, өзүбүздүн каныбызды бузуп албайлы. Эмне дейт бирдемени? Ушундай чакырык урандарды ыргытып атат жанакы лже патриот тиги сакалы сексейген бир жаш жигиттер. Аны деген ал жигитке айтпагыла. Аны деген силер знаете, эгер тарыхты билсеңер, 100 жылдан бери эле бул кайталанып келе жатат. Биздин аттарын атабай эле коеюн. Белгилүү залкар адамдар Россияга барып келгенден кийин, Украина, Белоруссия иши кылып окуп келгенден кийин, же болбосо служба өтүп келе жатып, ошо жерден кыздарын алып келип аялдыкка алышкан жеңелерибиз болгон. Орустан, татардан, Беларустан, Украиндан. Ушуну токтотулачы. Бул деген тагдыр да, ар бир адамдын өзүнүн иши. Ошолорго айткыла, ошолордун балдарына айткыла. Азыр деген техногонный век, азыр деген ушундай ааламдаштырылып атат баардык нерсе. Кыргыз барбаган жери жок, кыргыздын буту баспаган жери жок. Анан тигил ошол жигитке эле асылып эле калып атасыңар да, токтоткула асылганыңарды. Өзүңөрдү ойлогула, өзүбүздүн тетиги кабырыбызды ойлойлу. Ушундай текеберчилик менен сүйлөп атасыңар да. Не кереги бар? Бактылуу болсун деп кубанып койбойсуңарбы я? Дагы бир мусулман келинди болдук, башка улуттан болсо дагы. Эмне териси кара болсо эле бүттүбү эмне? Киши эмеспи ал? Кызыксыңар тим эле. Канча мына андан бөлөк деле канча эме ушул интернетте жүрөт го, канча балдар американкаларга үйлөнүп атат, японкаларга үйлөнүп атат, якуттарга үйлөнүп атат. Арак ичип дейли колунан сигарет түшпөгөн кыздар үйлөнүп атышат. Жүрөт го, бул келин келип сразу мусулманчылыкты кабыл алды. Кандай немесиңер я? Ушундайыңар ушу кыргыз ушу чукулаганыбызды токтотпойбуз. Тынар жана Кудул айткандай, ушу сөмөйдү берген экен да депчи кыргыздарга. Чукулап эле отурабыз да бири-бирибизди. Канча мына оруска үйлөнүп атат. Жигиттер үйлөнүп атпайсыңарбы? Эмне эле ушул балага эле кайрылып калдыңар? Айткыла, улам ар кайсы улуттун өкүлдөрүнө үйлөнүп, ошолорду келин кылып алып келип аткан жигиттерге, кыргыз эркектерине айтпайсыңарбы? Мен ошого аябай эме болдум да, жиним келди. Өзүнүн иши, ошо тагдыры пешенесине жазып койгон тагдыр алчы. Анан бирөө чыгып алып, кыргыздын кыздары аябай бузулуп кеткен да. Махырды аябай сурап, анан бир 5-6 сурап койсо койгондур. Калгандары таптатынакай күйөөгө чыгып эле, сүйүп күйүп эле чыгып эле атышат, жакшынакай үй бүлө куруп эле. Өзүңөр мындай туура эмес кыздар менен жүрөсүңөр өзүңөр. Анан ошолордун баарын эле мисал кылып эле кыргыздын кыздарындагы аброюн түшүрө бербегиле. Кыргыздын кыздары дагы кимге тагдыры байлап койгон болсо, ошол
адамга ошол инсанга чыгат. Ошо кайсыл улуттан болбосо да бактылуу болсун. Бактылуу болушун ар бир адам кередей баладан тегил улгайган сакалын агарып калган абышка кемпирлерге чейин бактылуу болууга милдеттүү, укугу бар. Анан кимге үйлөнөт, ким менен турмуш курат, биздин эмне ишибиз бар, какое наше собачье дело деп монтип катып айтмакмын да. Ушундайыңар токтоткула, бактылуу болсун. Ушундай таптатынака келиндүү болдук. Эмне? Ошону эле көрүп калдыңарбы? Кыздар деле чыгып атат, ошол кара терилүү балдарга эмне болуптур? Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын биринчи азанчысы ошол кара терилүү адам болгон. Эмне болду эми? Ушундай мындай да, акылы кем, акылы кыска. Эч кандай билими жок адамдар ушул ишигилип эле баягы просмотр алыш керек да, TikToктон болобу, YouTube'дан TikTok тегил просмотр алып акча табыш. Ушу мен ушуну сүйлөп койсом, элдер көрөт, мага лайк басат, анан просмотр көбөйт, ама тыйын табам. Тыйын табуунун дагы мындай туура жолдору бар, мындай туура сүйлөп, акылыңар менен мындай аналитика жүргүзүп, ушу Кыргызстанда биринчи эле ушундай мисал болуп атабы, я. Кана зерттеп көрөйүнчү, ушу иликтеп көрөйүнчү деп. Ай, көп ошол жана татар, оруска үйлөнгөн биздин салкар адамдардын баары тиги жердин астында жатат. Ошолорго тийишкиле анда биротоло. Токтоткула да. Тура? Же тура эмеспи? Астына жазып койгулачы. Ой Алла, Кудай айланайын. Эмне болуп баратабыз я? Ушундай мындай позитивдүү болбойбуз да. Негатив менен жүрөбүз, негатив, позитивдүү эмес. Бир нерсени көрдүк, бүттү. Жаман жагын эле айтыш керек. Өзүбүз тим эле периштебиз да, периште болуп кеткенбиз. Өзүбүз укмуш тим эле тигил жанаттын тиги төрүнө барчудай уже жашап атабыз да, эч кандай күнөөбүз жок. Аябай туура жашап атабыз. Ана элдерге ошентип акыл айтып калабыз. Бактылуу болгула деп койгула. Алдыңарды бала бассын, артыңарды мал бассын деп батаңарды берип койгула, сүйүнүп койгула. Ой. Мисал мен аябай сүйүндүм. Ушундай татынакай келдик. Эмне ишибиз бар, айткылачы. Эмне ишибиз бар? Бир үйдүн жарыгы экинчи үйгө тийбейт. Биз жеп аткан наныбызды башка бирөө менен бөлүшпөйбүз. Ар бир адам, ар бир үй бүлө өзү менен өзүнүн казанында кайнай берет. Кандай тагдыр болбосо дагы аманчылык болсун, башаман болсун. Токтоткула ушундайыңарды. Күндө ойлоном да ушуну, анткени TikTok'ту же болбосо тиги YouTube'ду ача калсам эле ушул тууралуу эле бирөө эле бакылдап аткан болот. Ай, ушул туура эмес болуп калды. Ошо тигил кыргыз, ансыз деле бир уч кыргыз барбыз. Каныбызды бузуп албайлы, тигинтип албайлы деп. Жактан бери эле бузулуп келатат. Арабызда жанакы сары чач, көз. Ошонун баары татар жеңелерибизден туулган балдар, орустардан, Беларус, Якут, айланайын иши кылып, биздин деле жеңелерибиздин уруттары ар кайсы. Канча казак жеңелерибиз бар, эмне болду эми? Ошонун баарына тийишкиле. Бүт баарына. Андачы токтоткула ушундайды. Катып сүйлөп койдум, Ай. Токтоткула. Позитивдүү болгула. Ооруп каласыңар, ооруп. Жана Эрмек Тынай уулу деген ушундай сонун имамыбыз бар. Ошол аябай көп сонун позитивдүү сабактарды берип атат. Ошолорду уккулачы, ошолорду уксаңар, бир жолу эмес, 2-3 жолудан кайра кайталап уксаңар, турмушту кандай жашашты үйрөнөсүңөр. Жөнөкөй бололу, позитивдүү бололу. Көрө албастыкты таштайлы. Бири-бирибизге таарынганды таштайлы. Жөн эле таарына беребиз бири-бирибизге азыр. Ушул тапты мурун деле таарынып келген. Азыр деле жөндөн эмнеге таарынып калганын да билбей каласың. Кээде туугандарыңчы эмне болду? Кайсы жеринен жаза бастым, эмне болуп кеттим деп аябай ойлонуп дагы ооруп да каласың.
ушул бир тууганым, ушул тууганым эмне чалбай калды, чалсам эмне албай калды, окугун. Эмне болду? Эмнеге тарынганын билбейсиң? Тарынганды да токтотолу. Тигил эмне эле жанакы жылкынын аябай. Мыякта орун бар экен. Фитнеске келатам, оңай толтур экен орун деген. Потому что мен эрте келатам. Уча тартпай койду. Маган уча тарткан жок деп учага да тарынабыз. Тарын эле басып жүрөбүз да кыргыздар. Şu учага тарынганда да токтотушубуз керек. Момдай подарка берилип калды. Ресторанда башка теги ылдый жакка отуруп калдым, башка столго отуруп калдым, башка адамдар мени отургузуп койду мени. Ушундай бир майда чүйдөлөр келет. Тарына бериз байкуш ошо тойдун ээси аябай аракет кылып жасап атса дагы эми ошого көз жумуп ичип жеп жыргап батаңдайтып кетип калды да болду да. Бийлейсиң, бийлебейсиң, мырдайсың, мырдабайсыңбы. Ушундайга да тарынып жүрөбүз, ушундай позитивдүү болбой калдык да, позитивдүү жашайлы. Тарынып эле басып жүрөбүз бизге, тарынып эле. Ушундай адамдын эмеси памяти кыска болот, унутуп калышы мүмкүн. Ар кандай болот. Өзүбүз мисалы периште эмеспиз да, периште болбогондон кийин башка адамдар дагы периште катары көрбөшүбүз керек. Биз деген Кудайдын макулугубуз, биз деген ката кетирүүгө мүмкүн, андан көрүп сүйлөшүш керек, сүйлөшүп ачык айтыш керек. Ай мен сага кичине тарынып калдым, ушундай деп адам билсин да. Анан кечирип койчу деп кичине эмнеге кечирим сураарда да билишибиз керек да. Ошондой туугандар, кыргыздар, келгиле позитивдүү бололу. Ким кимге үйлөнүп атат, ким кандай жашап атат, ким кандай жол менен акча таап атат, ким кандай той берип атат. Турмушта ишибиз болбосун, ар бир адам өзүбүз менен алек бололу, өзүбүз туура болуп, өзүбүз жакшы болсок, анан коом жакшы болот, дүйнө жакшы болот дегендей. Давайте, орустун бир блогери айткандай, мир, дружба, жвачка. Бизде каар аябай жаап салып туруп, эми монтип эрип атат. Шалпылдап таң атпай аябай. Бирок жел уруп атат. Фитнестен чыктым. 2 саат жүрдүм бүгүн, только бассейн. 4 айдан бери алхамдулилла ден соолукту чыңап жүрөбүз. Аябай жакшы результат бар. Үйгө келейин деп калдым. Завтрак кылыш керек, абышкама да завтрак беришим керек. Алда ооруп калды. Ооруп атабыз, катуу суук болгондон бери морекел аба алмашып. Көчөтөн бери кайра шалпылдап эрип атат десеңер, аз көрсөтөм. Мына баары эле эрип калды. Сонун түшкөн эле калың кар болуп, кайра эле көк чөп болуп, момтип эле жоголуп кетти. Мояк вообще көрүнбөй калган, аппакай болуп. Кар. Каргычы кайра шалпылдап. Эленай мояк мусордун баарын кимси чачып кеткен. Бүгүн мусор алып кете турган күн. Менде мусор бар болду экен, эсе чыгарып коелу. Мына ушинтип кайра шалпылдап эрип атат. Сонун болуп эле кадимкидей кыш болуп, сонун болуп калган, калың кар жаап. Билбейм, эми көрөбүз го. Ладно, жакшы, давайте. Ассаламу алейкум.